Салам Супер ТВ телеканалының көрүүчүлөрү, мындан туп-тура бир жума мурун биздин телеканалга, биздин YouTube каналга павильондо жашаган 7 балалуу атанын тагдырын чагылдырганбыз. Азыр Батирге кирейин деп квартира сурасаң, 3 баладан өйдө карай уже балаң көп экен деп албайт экен эч жердечи. Ошо соопчулук кылып, ушул контейнерге киргизип койгон. Ушул контейнерде жашаймын. Анан буларды алдайм отуруп алып, мына үй бүтөт буйрса. Колу кенен адамдардан болсо, ушу балдарымды жылуу үйгө киргизип алсам деп неме кылам, максат кылам. Дал ошол видео чыккандан кийин ар тараптуу жардамдар келип, азыр кыштан кантип ошол павильондо жашап чыгам деген ата бүгүн 4 бөлмөлүү батирде жашап жаткан учуру. Бүгүн биз дал ошол атанын биздин видео чыккандан кийин кандай өзгөрүштөр болду, дагы биз баарлашып маектешебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Салам. Чоң жигит болот атасыңбы? Үшүп айтасыңбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар, жакшыбы? Жакшы турасыздарбы? Үйүңүзгө киргенде эле жылуулук курду го, жуп-жылуу үйгө көчүп алган турбайсыздарбы? Ооба, буйрса. Ушу жылуу үйгө келдик. Бир эжелер ушул жерге алып келип киргизишти. Өздөрү ушул немесин квартплатасын төлөшүп, баягы өткөндө өзүңөр көрбөдүңөр эле контейнерде суук. Ошол жерде балдарыбыз менен суук жерде жашап атканбыз. Бир кайрымдуу эже келип, ушул жерге өзү намаз окуган эже экен. Ошол эже келип, ушул үйдүн 1 айлык квартплатасын төлөп, ушул жерге балдары менен жылуу жерге алып келип койду. Келиңиз, анда үйүңүзгө кирип, анан баарлашалы, Кириңиздер. Ушу баягы Супер ТВ келип кеттип, тарткандан кийин, 3 күндөн кийин немеге экранга чыкты. Неме видеобуз. Ошол кечки саат 6-ларда чыккан видео. Саат бир 10 чендерден баштап уже биздин Москвадагы мигранттардан уже чалуулар келе баштады. Эмне жардам керек, байке, кандай жардам кылалык дешип. Эртеси уже маган неме менде эл карт, эч кандай карточка жок себебинен маган основной баардыгы паспортума которуп атышты. Паспортуңуздун данныйын жөнөтүңүз деп. Рахмат, ушул. Бул видео чыккандан кийин ошо айтпадымбы, ар тараптан жардам келди, акчалай да жардам келип атты, продуктуу жардам да келип атты. Мынакей ундарды алып келди, рожки, бүт болгон продукттун баарын алып келди, суу майына чейин, керек болсо жанагы дааратканага бара турган кагазына чейин алып келгендер болду. Рахмат ушул бир туугандарыма. Рахмат ушуларга. Картошка баардыгын алып келди. Мынакей картошкаларыма чейин алып келип беришти. Мына азыр минтип тас торконум. Тас торконубуз болуп калыптыр, толуп. Ооба. Тас торконум толуп калды. Баардыгы жакшы, продуктулар келип атат. Рахмат ушул кыргыз элиме. Кыргыз болуп төрөнгөнүмө сыймыктанамын. Отун жагам, бияка келип көмүр жагып атам. Үй жылуу, Кудай буйрса, баардыгы жакшы. Рахмат ушул кыргыз элиме ушинтип мени 7 баласы бар экен, ушул байкенин деп мага жардам кылып атышат. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушуларга Аллахтан чексиз мактоолор болсун, баардыгына ден соолук болсун.
Мына үйüm жып-жылуу азыр. Балдарым баары ойноп, мына комнаталары көп. Бул жерде 4 комнат үй, өзү суус ичинде, туалет ичинде. Азыр балдарым жыргап эле калды. Эртең менен баягы мурункудай болуп эртең менен турганда үшүп атабыз, ата дебей. Азыр жакшы болуп калдык мынакей. Мына Кудайым буйурса, жаңы үйүм бүткөндө ошол жерге дагы барып, ошол жерден дагы ошол жаңы үйүмө кирип атканда келип кетиңиздер. Андан кийин бир 3-4 күндөн кийин бир эже келди, үйгө продукт алып келишти. Продукт алып келип, өзү намаз окуган, имандуу эже экен. Ошол эжебиз келип, ошол эже көрүп, жашоо турмушубузду. Андан кийин сразу эле ушул квартираны таап, ошол эжебиз анан неме кылды бизге, неме кылышты. Келип, ушул жерди алып квартираны. Өзү 1 айлык батырдын акчасын төлөп, мен ушул жерге көчүрүп келип, киргизип коюшту. Ал эжеге дагы чоң рахмат. Баягы ыраазы болдум мен кыргыз элим бар экенине. Мынакей баягы жакын немеден, алыскы туугандан жакынкы кошуна деп коет экен. Мына кыргыздан эмне деген жакшынакай колу берешен адамдарыбыз, монтип өздөрү мигрант болуп, Россияда жүрүшөт, Россияда жүрүп дагы ушул Кыргызстандагы биздей болгон ушундай жетишпей жаткан үй бүлөлөргө жардам кылып, неме кылып жатканына мен 1000 мертебе ыраазымын. Ушу мигранттарыбызга основной. Анан ошол эжеге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Сиздер дагы ушинтип келгениңиздерге да чоң рахмат. Баягы байке контейнердеби же бир мындай үйгө кирдиби деп ушинтип бат-бат кабар алып турганыңыздарга рахмат. Силерге да 1000 мертебе ыраазымын. Ошо силердин аркаңар менен мынакей баягы силер себепчи болуп, мага келип ушинтип тартып мени интернетке чыгарып, немеге чыгарып, телевизорго чыгарып, мынакей кыргыз элдин баардыгына ошол көргөзүп, менин жашоо турмушумду неме кылдыңар. Мынакей колу кенендердин баардыгы жардам берип атышат. Ушул күнгө чейин чалып сурап атышат. Байке кандайсыз? Жылуу үйгө кирип алдыңызбы дешип. Рахмат, ошентип сурап койгон ошол балдарга дагы. Эй, Халк, сен эмне кылып атасың? Мен ойноп атам. Ойноп атасыңбы? Азыркы үйүңөр жактыбы? Сагачы жактыбы? Ооба. Жылуу экен бул жак? Ушубай калдыңарбы? Üşüyor жокпуз. Келгиле ойнойлу экөөбүз. Ким менен ойнойм мен? Анайда мен üşügөн. Мурунку үйдө üşүгөнсүңбү? Азырчы? Азыр üşүбөй калдыңбы? Сен тиги мурунчу мен Халк болом деп айтып атпадың беле? Халк болоюн деп калдыңбы? Кантип Халк болосуң? Түш көрүп атасыңбы дагы эле? Кантип түш көрүп атасың? Халк кандай эле? Мен унутуп калдым, эстетип койчу мага. Халк тагат, бетине тагат, итбайына тагат. Халк кандай, күчтүүбү же күчтүү эмеспи? Күчтүү. Кандай, көрсөтүп берчи. Мындай халк мындай. Ал кичинекей экен го. Халк кичинекейби? мындай цвет. Халк мындай цвет, мындай цвет экен халк. Кандай цвет? Мындай цвет. Халк. Ошондойбу. Аян сонун кылып тизип атат, сен да сонун кылып тизе. Мына азыр эми Кудайыма шүгүр, Аллахка ыраазымын. Мына Аллахка 1000 мертебе ыраазымын. Чексиз мактоолор болсун.
мынакей мени кыргыз элин жерге таштаган жок. Күн сууктап келаткан, чындык өзүңөр көргөнсүңөр, ал баягы күн сууктап контейнердин муздак экенин, шелдер бар экенин өзүңөр күбө болуп кеткенсиңер. Мынакей ошол немени ошол эжелер келип, мынакей 1 айлык квартплатамды төлөп, продуктумду алып беришип, алып келип киргизип кетишти. 2-3 күн болду, дагы бир балдар, кайрымдуу балдар келип, бир машина отун чүрүп берип кетишти. Эми көмүр алып келип беребиз дегендер болуп атышат. Байке үйүңүз бүтсө деле жазга чейин ушул жерде чыдап туруңуз, ушул жерге жашап туруңуз, квартплатаңызды биз төлөп беришип туралы деген кайрымдуу адамдар чыгып атат. Мен кыргыз элиме ыраазымын. Мен башымды ийип тазим кылам кыргыз элиме. Ушундай мигранттарыбыз өздөрү тетигинтип жүрүшөт. Мына ооруп, өзү ооруп, мен больницада элем байке. Сизге бир аз кыйын которуп ийейин деген мигрант кыздар чыкты. Өзлөрү больницада элек. Байке ошол паспортуңуздун данныйын жибербейсеңиз биз бир аз неме кыйын которуп коелу дегендер болду. Рахмат ошонун баардыгына. Мен баардыгына ушул кыргыз элиме, жердештериме, ушул өзүбүздүн тегерегибиздеги жашоочуларга баардыгына мен ыраазымын. Мынакей жерге ташташкан жок, мени контейнерге калтырган жок. Мен квартираны, ушул квартира чечилип, эми эртең көчүп келейин квартирага, үйдү жылытып алып эртең көчүп келейин десем, ушул жерде бизде могу жерде хостовар саткан Аман деген байке бар, ошолдун уккан экен ал. Мен ошондой жерде жашап атканымды. Түнү менен барып машинеси менен кыйкырып өкүрүп мени урушуп, басып жүрүгүн. Балдардын баары тоңуп калат бул жерде. Квартираң башы чечилген турбайбы, басып жүрүгүн деп алып келип, ошол киши 2 мөшөк көмүрүн алып келип, отунун алып келип, ушул жерден от жагып, түнкү саат где-то 10-11 чендерде ошол киши өзүнүн жеңил машинеси менен бир сыйра жууркан төшөгүмдү алып келип, андан балдарымды алып келип, ошентип кетишти. Мен анын баардыгына ыраазымын. Баардыгына ыраазымын. Кел балам, кел. Ыйлап атпайбы? Кел. Булардын баардыгы менден ажырабайт деп ушинтип эле жүрүшөт. Сиздерге рахмат. Ушул Супер ТВ болбогондо мен ошол жерде эл көрмөк эмес, эл билмек эмес. Ошол жерде күнүмдү өткөрүп жүрө бермекмин. Сиздерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун сиздерге. Булардын курсагын тойгузуп, ошол эми эмне кылабыз эми. Мынакей рахмат ушул кыргыз элиме. Мынакей тасторконубузду толтуруп беришти, продукттун баардыгын алып беришти. Жылуу үйгө киргизишти. Мына азыр балдарым мотураңдап ойноп жүрөт. Мен булардын баягы ойноп, монтип курсактары ток болсо, мен өзүмө дагы чексиз бакыт бул. Бактылуу болуп отургандагы кезим азыр. Азыр мына мен салынып аткан үйүмө бир спонсорлор чыкты. Ошол спонсорлор азыр салып атышат үйүмдү. Мына азыр 3 киши иштеп атат ошол жерде. Алар ошол спонсор 50 000 сом бөлүп берген экен, немеге, тиге ошо материалдарга депчи. Анан калганын кандай сүйлөшүлгөнүн мага айтышкан жок аны. Ошол айтышты мага ошо 50 000 бөлүндү сизге бир спонсордон деп. Неме этип атканда дагы бир таксыр келди бизге. Неме экен? Ошол Россиядагы мигранттардын атынан келдим эле, байке. Ошол мигранттар мени жөнөтүштү эле, ошо жагдайын бир билип кел деп жөнөттү эле деп ошентти. Эми азыр үйүмдүн канча процент десем бир 100дөн бир 10-20% бүтүп калды. А так азыр эми кыймылдап атышат. Рахмат ошол жасап берип аткан балдарга дагы.
Ал балдар дагы ошол жерде эртең менен келишет, кечке чейин колдорунан келген аракеттерин кылып атышат. Эми бир айдын ар жак бер жагында киргизебиз дегендей кылып атышат, бирок маған үлгүрөбү, үлгүрбөйбү, калабы. Анткени эми ошол көп эле адамдар айтып атат, эми сен азыр жылуу жериңен козголбой эле, балдарың баары жылуу экен деп келип кеткен адамдар да айтып атышат, көрүп кеткен адамдар дагы. Тиге бул жер жылуу экен, бул жерден чыкпай тургун, анан жазын деле кирсең үйгө деп атышат да. Үйүм бүтүп калса, алдыдагы пландарым, үйүм бүтүп калса, балдарымды ошол үйүмө киргизип, бир жакшы эл менен бата алып дегендей, ошол эл менен бата алганда дагы сиздерди чакырам. Тойго күбө болуп кетесиздер, Кудайым буйрса. Анан эми иштеп, ага чейин келинчегим да тыңып калат. Иштеп, ушу балдарымдын керегине жаратып, убактысында тапкан акчамды үй бүлөмдүн керегине жаратып, ушуларымдын ден соолугун тилеп, аманчылыгын тилеп ушулардын. Ошентип эми байке башыңызды көтөрүңүз. Сиз байсыз. Сиздин байлыгыңыз ушул балдар деп баягы колдоо көргөзүп атышты. Мынакей ошолор айткандай мен баймын. Мына балдарым бар. Ушуларым бактылуу болуп, ушуларым жакшы чоңоюп берсе. Мага ошол максат, ошол тилеген оюм, ошол тилек. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.